Салом достор, бул халва шоу теледолбору адаттагыдай эле алпаруучусу мен Сезим Имамадыева. Учурда биздин студияда өзгөчө таланттуу мырзалар отурат. Булар Global музыкалык лейблдин командасы келип отурушат. Кош келиңиздер, саламатсыздарбы, урматтуу мырзалар? Саламатсызбы. Биринчи кезекте биздин телекөрүүчүлөрдү ар бир команда менен тааныштырып кетели. Бул жакта Global музыкалык лейблдин командасы толугу менен келди. Бирок лейбл экиге бөлүнүп бүгүн ойномокчу. Оң тарабындагы команда менен тааныштырып кетели. Оң тарабында бүгүн Акылбек Тимиралиев жана Гүлжегит Тургунов келип отурушат. Тең тайлашуучулар, колдоп коюңуздар. Акылбек мырза, албетте сизди продюсер катары биз жакшы тааныйбыз. Жана албетте топ тууралуу маалымат берип кетиңиз. Лейблда канча адам бар, командада деги эле толугу менен канча аткаруучу, техникалык жаатында жана деги эле топ качан түзүлгөн? 8 адам бар. 8 адамдын ичинде 6-оосу исполнитель деп айтылат. 6 бала исполнитель. Андан сырткары 7-чиси бул звукорежиссер, жанымда отурган Гүлжегит. Звукорежиссер и плюс өзү да ырлар жазат, өзү да чыгарат өзүнүн ырларын. Андан сырткары бир эмебиз бар, дизайнер. Обложкаларыбызды жасайт, видео формат тармагында жасайт. Эрболот деген бала азыр биякта жок жаныбызда. И бир бала видеограф. Акылбек мырза, учурда Кыргызстанда лейблдардын өзгөчө конкуренциясы барбы? Бар. Контентке жараша, ким кандай ыр чыгарат, ырга жараша, ошого жараша просмотр менен болот. Баары просмотр, прослушивание менен. Конкуренция ар дайым болуп туруш керек, негизи эле любой сферада. Бизде да болот ушундай конкуренциялар. Жоңузга рахмат. Эмесе Гүлжегит мырза, сизге дагы суроо узаткым келип жатат. Акылбек мырза сизди өн режиссер катары тааныштырып кетти. Деги эле айта кетиңизчи, бул тармакка, бул лейблга кантип туш болуп калдыңыз? Биз бул тармакка ушу студия жаңы ушул менен алектенип баштаганда, музыкага кызыгып жүргөндө бул тарап продюсер тараптан студия азыр бар болчу да. Өзүмдүн ушу звукозапись анан биз ошол жака записке баралы деп ошол жактан таанышып, колубуздан сенден мындай колуңан келет экен деп биз менен таанышып, анан ошол жерден тил табышып эметишип кеткенбиз да. Бирок ага чейин эле кызыгып жүргөнбүз да негизи. Ошол. Анан сөз түрдө Акылбек мырза айтып кетти, өзүңүз дагы ыр жазат экенсиз. Кайсыл багытта? Ар кандай поп, рэп, эстрада жаза беребиз колдон келишинче. Биз өзү меломанбыз да, мындай көп музыка жагына. Ошол эле сөздөрдү жазып, ана саткан учурлар болду беле? Сураган учурлар деле көп болот, саткан учурлар деле көп болот. Эми ал ырларды биз азыр айтсак эме болуп калабы дейм да, мындай. Сыр бойдон калсын. Сыр бойдон калсын. Макул, мен болсо өзүм анда эфирден сырткары сурап алайын ал тууралуу. Гүлжегит жана Акылбек мырза бүгүн бир командада болот, жана команданын аталышы кандай болот? Рэп биз бияк ошо рэпкө көбүнчө жакыныраакпыз, бияк поп, мындай эстрадныйраак жигиттер бияк. Рэп командасы менен учурда биз таанышып алдык. Кезекте болсо тең тайлашуучуларга берели. Сол тарабында бүгүн Аманалиев жана Кыдыралы Арстанов келип отурушат. Колдоп коюңуздар. Аманалиев, Аман мырзанын жакында гана жаңы чыгармасы чыкты. Завис деген аттуу ыры. Аны чындыгында байкаштырсак, өзгөчө ушундай орус тилинде жана өзгөчө форматында да чыгыптыр. Командада канча киши алдын ала иштеди, деги эле өзүңүздүн жыйынтыгыңыз менен, ырыңыз менен канааттандырдыбы, сизди айтып кетиңизчи Аман мырза? Мен оюмча канааттандырды. Көптөгөн дагы мындай музыкага жакын адамдардан дагы аябай сураштырып отуп, кайра жаздырып, мындай качествосуна өзүнүн мындай каалагандай деңгээлине жеткизип туруп, анан кийин чыгарганга аракет кылдык болушунча. Мен оюмча өзүнүн угуучуларын табат деп ойлойм. Азырынча менимче биздин неме сферада биздин атыбыз жакшы чыга элек болгондуктан, балким көп адамдар укпашы мүмкүн. Бирок өзүнүн угуучуларын өзүнүн убагында табат деп ойлойм. Жоңузга рахмат. Кыдыралы мырза, айта кетиңизчи,
өздөрүңүздөр сиздер рэп багытында, поп багытында жазсаңыздар, кимди угасыздар? Балким чет өлкөлүк ушул аткаруучулардан, Кыргызстандын эле аткаруучуларынан. Тоо, негизи чет өлкөдөн көбүнчө Weekend угам, The Weekend'ти. Бизде СНГда, Россияда Жахалевди көп угам да. Ошолордон көп эмелерин алам, мындай мотивтерин алам, ошолордон байкап, окшоштурбайбыз, бирок ошолордон бир аз эме алабыз десем болот. Бир аз багыт алабыз ага. Кыдыралы мырза чындыгында менин эң эле сүйүктүү аткаруучулардын бирин айтып кеттиңиз го, чындыгында Жахкалевди айтып кеттиңиз. Мен дагы жакшы ушул жактырган рэперчилардын, музыканттардын бири болуп саналат. Байкасаңыздар, жөн гана ушул окубастан рэпти, жада калса вокалдык өзүнүн ушундагы өзгөчө же мындайча айтканда жогору деңгээли бар десек болот. Кыдыралы эмне себептен дал ушул багытты тандадыңыз, айтып бериңизчи. Музыка 7-чи класс, по-моему. Ошондон баштап эле жакшы көрөм. Негизи кичинеме эле жакшы көрөм. Биринчи выступлением эл алдында 7-чи класста чыктым да. Анда да жанагы эмеде военныйлардын майрамында, короче, эмени кийип алып, военный форманы кийип алып ырдаганбыз да. Ошондон кийин эл аябай колдогон. Ошондон кийин ошо ощущение жагып калды. Ошондон кийин музыка кызыгып баштадым. 8-чи класста, по-моему, биринчи ырым жаздырган бар. Эмир Агайни деген эме бар. Аткаруучулар билсеңиздер керек. Ошонун студиясына барып, биринчи жолу жаздыргам. Биринчи барып жаздырып, айылга барган, айылда звездамын, хит болуп кеткен ырымчы. Анан кийин ошентип жүрүп, анан Гүлжигит менен тааныштык экөөбүз. 9-10 класста таанышып, ошондон бери ошо чогуу кыймылдап, нерсени чогуу кылып келатабыз буюрса. Эң сонун алдыда мындан дагы көп ийгиликтерге жетесиздер деген мен үмүттөнүп жатамын. Жана айта кетиңиздер, Аман жана Кыдыралы мырзалар, сиздердин командаңыздар кандай аталат? Бул жак рэп. Биз поп. Поп командасы. Салгылашуу аябай катуу болот окшойт деп ойлоп жатам. Учурда биз рэп жана поп командалар менен таанышып алдык. Урматтуу биздин конокторубуз, катышуучуларыбыз, жеңишке умтулууга аракеттениңиздер. Жана эң эле бул жеңишке умтулуунун мыкты мотивацияларынын бири бизге ушул Nitro Fresh суусундугу тартууламакчы. Анткени бул сергиткен, газдалган суусундуктардын бири жана ар бир банкада витаминдердин комплекси камтылган. Учурда биздин чыгарышыбызда биз 3 жаркын даамдарды байкап көрөбүз. Алар апельсин, классика, манго жана кулпунай. Биз болсо даамдайлы, андан кийин оюндарыбызды баштамакчыбыз. Суусунду кандырганга убакыт келди. Nitro Fresh'тин жемишке каныккан даамы шыктандыруу жана жаңы сезимдерди тартуулоо үчүн жаратылган. Мөмө жемиштин сергитүүчү күчүнсүз. Ширелүү мөмө жемиштердин укмуштуу даймикси. Nitro Fresh. Давид менен Серги. Биздин биринчи оюнубуз суроо жооп деп аталат. Бул оюндун эрежеси төмөнкүдөй. 60 секундада ар бир командадан бирден оюнчу эң көп суроолорго ойлонбой жооп бериши керек. Эң негизгиси жооптор кайталанбашы керек. Жана кайсыл команда максималдуу түрдө суроолорго жооп узатса, ошол команда бир халва балга ээ болмокчу. Бул оюнду ким биринчи ачып берет? Рэппи же поппу? Рэп. Рэп. Түртүп коюшту сиздерди. Макулсуздарбы? Рэпсиде биринчи, поп. Анда түшүнүктүү. Рэптен баштайлы. Командада бир адам жооп берет, экинчиси жардам берсе болот. Кимиңиздер жооп берет? Гүлжигит. Гүлжигит даярсызбы? Даяр. Урматтуу рэп командасы, сиздерде 60 секунда убакыт бар, убакыт кетти. Электр энергиясын ким ойлоп тапкан? Эйнштейн. Аба эмнеден улам бузулат? Машинадан. Таиландда эмне кылууга болбойт? Жүргөнгө. Самолетто эмне жесе болот? Бардыгын. Эң сулуу айым? Менин аялым. WhatsApp'ты ким ойлоп тапкан? Кишилер. Дасторкондогу тарелкалардын ордуна эмнелерди коюуга болот? Пакеттерди. Стадиондо адамдар эмне кылышат? Марафон жүгүрүшөт. Эң даамдуу соус? Кисло-сладкий. Айыл башчысы эмнени кыялданат? Жаңы Нива алзам деп. Жалыктар лидерин кантип тандашат? Акылдуусун карап. Ырчыга эмне кылуу мүмкүн эмес? Ичкенге. Бейгиш эмне тууралуу кыялданат? Бүбү сарат. Шыпыргыны ким ойлоп тапкан? Шыпыргыны келиндер. Барсетканы каяктан сатып алсам болот? Ош базардан. Менен сизди ким ойготот? Эртең менен балам ойготот. Убакыт бүттү. Акыркы суроону, акыркы жоопту кабыл алалы.
Чындыгында Гүлжигит аябай ошондой ишенимдүү жолдоштордун бири окшойсуз деп ойлоп жатам. Эгерде менин жолдошума эң сулуу айым десе, балким Анжелина Джоли деп жооп бермек. Бирок менин келинчегим деп айтмак эмес деп ойлоп жатамын. Эң сонун жооптордун бирин угуп алдык. Биз болсо кезекти тең тайлашуучуларга берели. Учурда поп командасы кимиңиздер жооп берет? Аман жооп берип коет окшойт, а? Аман. Мен жооп берем. Амандын келбети боюнча жооп бергиси келген жок го деп ойлоп жатам. Макулсузбу Аман? Макулбуз. Кыдыралы сиз жардам берсеңиз болот. Эмеси 60 секунда убакыт кетти. Депутаттарды ким коркутат? Адамдар. Президент. Мантыны ким ойлоп тапкан? Адамдар. Сүйүктүү футболистиңиз? Неймар. Эң даамдуу калемпир? Неме черный перец. 1 миллиард сомго эмне сатып алуу керек? Үй. Гир самын кайда пайда болгон? Индияда. Америкада жашоо үчүн эмне кылуу керек? Виза керек. Капшонто ким ойлоп тапкан? Билбейбиз. Бариста эртең менен эмне ичет? Кофе. Жакшы көргөн китебиңиздин аты кандай? Миң бир түн. Дарыгерлер анализдерден кийин эмне дешет? Сиздин анализиңиз бүттү, чыкты дейт. Офтальмолог эмне кылат? Көздү карайт. Айдоону күбөлүгү жок ким үйрөтөт? Папан. Лицей деген эмне? Окуу жай. Иттер көбүнчө эмнелерди жешпейт? Иттерди. Вакыт бүттү. Жакшы жоопторду угуп алдык. Чындыгында эки ойго бөлүндү десек болот. Байкасаңыздар, депутаттарды ошондой адамдар коркутабы же президентпи? Адамдар деле коркутат, президент деле коркутат. Кызыктуу жоопторду угуп алдык. Эң сонун. Келиңиздер суроо жооп оюнубузду жыйынтыктайлы. Учурда бул оюнду поп командасы улантты жана сиздер 15 суроого жооп узаттыңыздар. Бул жакшы жыйынтык. Тең тайлашуучулар рэп командасы болсо 16 суроого жооп узатты. Бир халва балды биз учурда рэп командасына ыйгарабыз. 1-0. Эмеси поп командасы алдыда мындан дагы көп оюндарыңыздар бар. Озуп кеткенге аракеттениңиздер. Биз болсо кийинки оюнубузга өтөлү. Учурдагы оюнубуз «Алуу сен кайдасың» деп аталат. Бул оюнда командада бири экинчисине «Алуу сен кайдасың» деген суроону узатат. Экинчиси болсо биздин экранда пайда болгон локацияларды байкап туруп, аларды атабастан түшүндүрүп берүү керек. Ким көбүрөөк локацияларды тапса, ошол команда 1 балга ээ болмокчу. Жана ар бир командага 90 секунд убакыт берилет. Сиздер байкагандай эле бул оюнду биринчиден поп командасы ачып бермекчи. Даярсыздарбы? Да, даярбыз. Даяр болсоңуздар, убакыт кетти. Сурап коңуз. Алло, сен кайдасың, Кадыралы? Мен узун бактар жактамын, Мурат. Кол менен көргөзбөйбүз? Паркта о бирок эмеде. Дзержинка. Жок, ал жакта эмес. Молодой гвардияны өйдөрөк жактамын, Мурат. Площадь жактамын. Площадь жактагы парктамын, Мурат. Панфилов парк. Азаматсыз. Сурап коңуз. Алло, сен кайдасың? Эме болуп атам, тырмак жасап атам, Мурат. Маникюр жасаган жерде? Жок. Салондо. Маникюр жасап атам, бирок кичине башкачараак маникюр жасап атам да. Пилинг деп койчу. Жок. Маникюрдун эле бир түрү да, родной. Педикюр. Азаматсыз. Сурап коңуз. Алло, сен кайдасың? Кредит төлөгөн келдим. Банкта. Сурап коңуз. Алло, сен кайдасың? Хай Гитлер. Германияда. Берлинде. Калды. Сурап коңуз. Алло, сен кайдасың? Машинаны сатайын деп аткам, Мурат. Стодо. Жок. Машина базарда. Туура. Алло, сен кайдасың? Мен эмедем, Мурат. Чоң океанда жүрөм, короче. Эме мен кетип атам. Болбой татабаш керек. Убакыт бүттү ушул сөз менен. Эмесе биз болсо дароо эле кезекти экинчи командага берели.
Алло, сен кайдасың оюнун учурда рэп командасы улантууда. Сиздерде 1,5 мүнөт убакыт бар. Убакыт кетти. Алло, сен кайдасың? Ыр жаздырабыз го постоянно. Звука запись студияда. Бир жакшы ыр жазайын деп. Сурап коюңуз. Алло, сен кайдасың? Аябай жышынып атам да мен. Банядабы? Жок, үйдөн эле. Кол менен көргөзбөйбүз. Сурап коюңуз Гүлжигит мырза. Алло, сен кайдасың? Биринчи студия билесиңби? Биринчи студия кирчи элек го астына, ошол жакта да. Советскийде? Жок, мындайынан ылдыйга кирип кетчү элек го. Жок, ылдый кирип кетчү элек го. Подземкада? Почти ошолго окшош баратат да. Сумбу? Жок, студиялар каякта илгерки? Уличный студиялар каякта болот? Подземкада? Жок, көчөдөгү уличный студия. Сурап коюңуз. Жана шлагбаумдан өткөндө эле оңго бурулганда түз кетесиң го, Ваян Антоновканы көздөй. Кудай бергенге жетпей калган жерде. Кызыл аскерби? Аскердин бир анты бар да. Сурап Алло, коюңуз. сен кайдасың? Менби? Мен эме бар го. Египет бар го, Египетте эмне көп? Кум. Кум билем, кумдан башка ошондон жасалган да. Үч бурчтук. Алло, сен кайдасың? Сукасима деген жерде да, алыс жерде билесиң. Жок, ошонун берки досу да. Эмнеде? Токиодо? Капталдагы. Кытай? Жок, ошонун ар жагы. Кореядо? Сурап коюңуз. Алло, сен кайтасың? Машинада отуруп алып бир нерсе көргөн сонунда. Бүттү. Азаматсыздар жакшы жыйынтыкты көрүп алдык. Жана түшүндүрмө өзгөчө болду десек болот. Мен билбептирмин, Корея менен Япония достор турбайбы? Бирок жайгашкан жерлери ар башка десек болот. Карабастан тилдери окшош окшойт, Акылбек мырза. Биз болсо келиңиздер, алуу сен кайдасың оюнуңузду жыйынтыктайлы. Бул оюнду биринчиден поп командасы баштап берип, сиздер 5 сөздү тапканга жетиштиңиздер. Кадыралы жана Аман мырза. Тең тайлашуучулар учурда рэп командасы болсо 6 сөздү тапканга жетишти. Бир гана балл жетпей калды поп командасына. Жана жалпысынан учурда 1 балл рэп командасына, ошол себептен 2-0 алдыда рэп командасы келе жатат. Биз болсо мындан да кызыктуу оюндарыбыздын бирине өтөлү. Учурдагы биздин жаңы оюндарыбыздардын бири болуп саналат, аталышы буюмдарды тап деп аталат. Бул оюнда учурда биз студияда ар кандай буюмдардын үн дабыштарын угабыз. Жана командалар бул үн дабыштар кайсыл буюмга таандык экендигин табышы керек. Эгерде командаларга оор болуп жатса, мен сөзсүз түрдө сиздерге жардам беремин, ар кандай маалыматтарды айтып беремин. Жана сиздердин эң эле негизги милдетиңиздер биринчи кезекте баскычты басып туруп, андан кийин туура жоопту аташыңыздар керек. Эгерде баскычты баспай туруп командалар атап салса, бул балл кабыл алынбайт. Ирети боюнча биз 5 жаныбардын деп коем, кечирим сурайм. Ирети боюнча биз 5 буюмдун үн дабыштарын угабыз, жана ар бир командага 3 мүмкүнчүлүк берилет. Даярбызбы? Даярбыз. Даяр болсоңуздар, биринчи буюмдун үнүн угалы. Токтоңуздар. Эки команда тең бирдей басты. Чындыгында мен азыр айта албаймын, ким биринчиден басты деп. Мен келиңиздер 1-2-3 дегенде чок атабайлы, 1, 2, 3. Бензопила. Кандай дедиңиз? Мотопила. Бензопила. Бензопила да. Сиз кандай дедиңиз? Мотопила. Мотопила. Бирдей чындыгында бир эле ушул буюм десек болот, анткени бул туура. Албетте бул бензопила, кыргызча айтканда бензара деп койсок да болот. Жүрүүчү мотопила токтолбойт. Бензиндин жүрүүчү ушундай мотор менен ара, ошондуктан ар бир команда тек кабыл аламын. Келиңиздер, кезекти экинчи дабышка берели. Гүлжигит мырза. От күйөт абы? Жок, бул от эмес. Тең тайлашуучулар да барбы? Машинанын от алышы. Машинанын от алышы эмес. Дагы бир жолу угалы.
Жооп жок окшойт, Жигулинин ичинде окшойт. Трактор кетип бараткандай болот ма? Эшик ачылып атат. Экиде мүмкүнчүлүк бар. Мен сиздерге жардам берейин. Мен жардам берген учурда дагы баскычты басып тапсаңыздар болот. Кандай жардам десек болот? Чындыгында поп командасы жакыныраак келди десек болот да. Толугу менен айтканда бул эки дөңгөлөктүү, биздин сүйүктүү ушундай өзгөчө мен да жардам берейин деп азыр адаштырып саламбы деп ойлоп жатамын. Эки дөңгөлөктүү биздин жакшы көргөн ушул теле турчу буюмдарыбыздын бири. Мотоцикл. Мотоцикл эмес. Бирден көчүрүп калды. Көлжегет. Велосипед. Албетте велосипед. Байкабайсызбы? Мотоциклдын үнү анчалык чыкпайт да Аман мырза. Бул велосипед албетте. Эмесе, кезекти 3-чү буюмга берели. Жетишпей калдык. Жакшы баскан аракеттериңиздер. Чачалган машинка. Чачалган машинка эмес. Эме. Сами все уже, давай. Чачалган. Мен дагы ошону ойлоп аткам. Сен дагы. Мен билдим анда. Дагы жолуксак болобу? Что-то Дагы бир жолу угалы, сиздер аябай жакынсыздар да? Мен таптым. Аябай жакынсыздар, бирок аны башкача дагы кантип айтып коет. Дагы бир жолу угалы. Устаран эмес да? Бритва. Баскычты басып туруп аны айтпайсызбы? бритва. Коочулукту боюнда көбүсөк болот. Албетте бул устара бритва деп атап коебуз. Бул оюнда балды биз поп командасына беребиз. Коочулукту көбүсө болот. Эң негизгиси бул оюнда баскычты басып туруп анан аташ керек. Келиңиздер кезекти 4-чү буюмга берели. Вентилятор? Албетте вентилятор, желдеткич. Көп колдонот окшойсуз. Кезекти биз болсо акыркы добушка берели, келиңиздер угуп көрөлү. Дагы бир жолу калыбы? Дагы бир жолу калып. Сковородкада май курулат, Жок, курулбай эле, бирок аябай жакын келдиңиз, Мындайча айтканда жок, мен айтып жатканым биздин аталышка жакын эмес. Мындай үнү чындыгында эле окшош экен, май куюп жаткан, бирок ал эмес. Тең тайлашуучулар да барбы жок? Дагы бир жолу койлубу? Дагы бир жолу, акыркы жолу. Сварка эмес. Сварка эмес, сиздерде бир мүмкүнчүлүк калды. Мен жардам берейин сиздерге. Бул оюндун, бул чындыгында буюмдун эки аталышы бар да. Эгерде ушунун бирөөсүн айтсаңыздар, мен кабыл аламын. Англис тилинен алганда бул буюмдун аталышын дайс деп коюшат. Чындыгында оюндарга аябай керектүү нерселердин бири, мисалы, нарды оюна десек болот. Анда тышкары дагы кайсы оюндарда колдонсо болот? Эстедикпи? Вот эти жанагы квадратные кости. Кабыл алабыз. Сиздер бул жакка эмнеге жардам берип жатасыздар? Бул жак биринчиден бастады, Акылбек мырза. Албетте бул кубики, игральные кости оюндар үчүн ушундай кубиктер деп атап коюшат. Биз сиздердин жоңуңуздарды кабыл алабыз. Жана оюнубузду жыйынтыктайбыз. Буюмдарды тап аттуу оюнубузда учурда рэп командасы 2 буюмду тапканга жетишти. Тең тайлашуучулар болсо 3 буюмду табышты. 1 балл поп командасына ыйгарылат. Жалпы жыйынтыктаганда 2-1, бирок алдыда рэп командасы келе жатат. Биз болсо кийинки оюнубузга өтөлү.
Алло доски оюнубузду баштамакчыбыз. Бул оюнда биринчи кезекте биздин сүйүктүү телефонубуз жана экинчи кезекте ишенимдүү досубуз керек болмокчу. Анткени командада бир адам жакын досуна чалып, биз ага суроону даярдап койгонбуз. Сөзсүз түрдө варианты менен эгерде дос ушул суроого туура жооп берсе, жалпы команда 1 балга ээ болмокчу. Бул оюнду биринчиден болуп рэп командасы ачып бермекчи, бирок ага чейин поп командасы сиздер тамга беришиңиздер керек. Дал ушул тамгадан катышуучунун досу башталышы керек. Н тамгасы берилди. Рэп командасы телефонуңуздарды алып, Н тамгасына досторду таныштырып кыскасы. Жигит мырза, биз отурганга аракеттениңиз. Биздин телекөрүүчүлөр сизди байкасын. Кимге чалып жатабыз? Нуржигит деген дос булага чалып жатабыз. Нуржигит деген. Өзүмдүн мен атым Гүлжигит, анын аты Нуржигит. Алло. Суроо халва шоудун суроо берем азыр. Сыналгы суроо кетти. Так. Алгачкы тыгындар кайсы дейт? Жылы пайда болгон дейт. Не дейт? Алгачкы тыгындар кайсы жылы пайда болгон дейт? Биринчи Азы 1870-жылы, Бызы 1700, 1750-жылы, 1680-жылы бул варианты. Вообще токтоп калдым го мен. Бирөөсүн тандасын? Так, бирөөсүн айтып коерчу. Баштан да бир жолу айтып койчу. Алгачкы тыгындар кайсы жылы пайда болгон дейт? Азы 1870-жылы, Бызы 1750-жылы, Вызы 1680-жылы. Быны алырчы. Б 1750-жылы. Кабыл алабыз. Коштошобуз. Мейли доске рахмат. Гүлжигит мырза, өзүңүз кандай деп ойлойсуз? Пробкалар, тыгындар качан? Тарых сабагынан өзү окуп коюп турмун негизи. Мен жакшы түшүнгөн жок тыгындар дегенде уже. Тыгындар бул пробкаларда. Кыргыз тилинде окуган эмес окшойт. Жок, мен ушул сөздү колдонбоп турмун да көп. Мен Нуржигит балким түшүндү деп ойлоп жатамын. Ал дароо эле Б деген вариантты бизге атап кетти. Эми ойлонбой эле коелу Гүлжигит мырза, анткени бул жакта биз достун гана жообун кабыл алабыз. Жана алгачкы тыгындар кайсыл жылы пайда болгон деген суроо узатылды. Балким телекөрүүчүлөрдүн арасында көп көрүүчүлөр ойлонушу мүмкүн. Кайсы кантип эле ушунча көп жылдар мурун ушундай тыгындар бар беле десеңиздер, ооба. Алгач тыгындар 1680-жылдары пайда болгон. Байкасаңыздар, бул тууралуу кыскача маалымат айтып кетсем, вагондор ээсинин статусун көрсөткөн абдан кадыр бактыруу транспорттук ушундай түргө айлангандан баштаган. Жана алдын ала шарттар Европадан Москвага вагондордун көп келүүсүнө болгон. Жана 1680-жылдардын башында алардын көптүгү менен байланыштуу Москва көчөлөрүндө биринчи тыгындар пайда болгон. Дал 1680-жылы. Нуржигит мырза, сизге салам, бирок бизге жардам бере алган жоксуз. Биз болсо кезекти тең тайлашуучуларга берели. Рэп дароо эле попко тамга берип коюңуздар. Тамгасы. А тамгасы берилди. Телефонду дароо эле кыдыралы алды. Кимге чалат экенсиз? Альберт деген дос балага чалабыз. Альберт деген укмуштуудай ат экен. Альбертиньо. Чындыгында эле чын аты, Альберт. Кызыктуу. Саяша паяш. Да, Эйнштейн деген сыяктуу эле экен. Акылдуу болушу керек анда. Жестко. Альберт кыргыз элеби? Кыргыз, ооба, кыпкыргыз. Таза боштук. Жакшы. Чоо не берет? Жакыныраак кылыңыз микрофонго. Мен сага доске халва шоуунан чалып жатам. Ушундай бир оюн бар экен. Бир суроо берейин, жооп берип койбойсуңбу? Салам алейкум. Алейкум ассалам. Так, угуп атасыңбы? Дүйнөдөгү эң узун тыгын канча километрди түзгөн экен? Тыгын это, пробка доске. Понял? А варианты 250 километр. Б варианты 309 километр. В варианты 405 километр. Кайсынысы деп ойлойсуң? Биринчи го дейм. 250 километрби? Андан узун болсо
Все, совсем окей. Алло. Все, мақұл досым, рахмат. Қошташабыз. Все, рахмат, окей, давай. Байқасаңыздар, Альберт аябай кызыктуу жооптордун бирин айтты. Узун болсо андай болбой калат го деген жоопту уктук. Чындыгында эле тыгындар ушундай километрди дагы түзөт экен. Дүйнөдөгү эң узун тыгын канча километрди түзгөн деген суроо узатылса, бул тыгын Бразилияда, Сан-Паулода мегаполистин тургундары деңиз жээгине айдашкан бардыгы. Бирок рекордтук тыгынга кабылышкан, ал рекордтук тыгындын саны 309 километрди түзгөн. Дал ушундай жооп, бирок Альберт дагы бизге жардам бере алган жок. Деги эле толугу менен биздин оюбузда достор эч жардамын көргөзгөн жок десек болот. Бирок араңыздарда кабыл алган жана аракет кылган досторуңуздар бар экен. Аларды баалап жүрүңүздөр. Биз болсо жыйынтык ошол эле бойдон калууда деп айткыбыз келип жатат. 2-1 алдыда рэп командасы келе жатат. Биз болсо кийинки оюнубузга өтөлү. Суусунду кандырганга убакыт келди. Nitro Fresh'tin жемишке каныккан даамы шыктандыруу. Жана жаңы сезимдерди тартуулоо үчүн жаратылган. Мөмө жемиштин сергитүүчү күчүнсүз. Ширелүү мөмө жемиштердин укмуштуу даймикси. Nitro Fresh. Тавит менен Серги. Учурдагы оюнубуз калпы чымбы деп аталат. Менин колумда ушундай кичи карточкалар бар. Алардын жарымысында чынбы деген жазуу камтылган, ошол эле жарымысында калпы деген жазуу. Бул эмне үчүн десеңиздер, бул карточкаларды биз азыр аралаштырып туруп, ар бир командага бирден таратабыз. Жана эгерде командага чынбы деген сөз келсе, команда жалпысынан чындык окуяны айтып бериши керек. Эгерде калпы деген сөз келсе, калп окуяны ойдон чыгарышы керек. Эң эле кызыктуусу бул жакта тең тайлашуучуну алдап кетти. Тең тайлашуучу карточкада чындыкпы же калппы таппай калуу керек. Жана эгерде команда тең тайлашуучунун карточкасын табып дагы, анан тең тайлашуучуну алдап дагы кетсе, 2 халва балга ээ болот. Биз болсо карточкаларды аралаштырабыз. Жакшылап аралаштыралы. Келиңиз, рэп командасы бир карточканы тандайбыз. Командалашкана көргөзөбүз. Карап туруп бул жака коюп коебуз, макулбу? Поп командасы. Байкадык карточкаларды. Эмесе ошурда биздин катышуучуларга ойлонууга, же болбосо эстен чыгарууга, алдап кетүүгө убакыт берели, анан чогуу толугу менен окуяны угабыз. Калпы чымбы оюнубузду улантуудабыз. Учурда буга чейин биз карточкаларды таратканбыз. Бул оюнду биринчиден болуп поп командасы ачып бермекчи. Окуяны ким айтып берет? Окуяны мен айтып берейин. Кыдырабыз, сизди угуп жатабыз. Аман экөөбүз кетип баратканбыз да. Аман экөөбүз жолго кетип баратсак, бир чоң үй бар экен да. Чоң үйдүн үстүндө желек турат. Желек Кыргызстан желеги да. Анан бул экөөбүз ойлонуп отурдук, бул кимдин үй болду экен депчи. Анан бул айтты, бул Добурдун үйү окшойт депчи. Анан Добур байке ошондо экөөбүз кетип ошону спорт этип кеттик да. Анан кийин билдик, ушу кимдин үйү экенинчи. Ошол кимдин үйү? Андай суроо болот, сиз суроо бербей коюңуз да. Сиз окуяны айтып берип атасыз да. Анан кийин үйдөн, короче, экөөбүз кетип атканбыз да. Кетип баратсак, ошол үйдүн ээсине жолуктук да. Ошол окуя, ошол үйдүн именно ошол үйдүн ээсине жолуктук. Ошол окуя чын деп ойлойсузбу же калп деп ойлойсузбу? Кызыктуу окуялардын бири болду. Желек менен үй кездешиптир. Мындайча айтканда өзгөчө дагы талкуулоо болуптур. Келтирип атабыз. Окуяга мен тиешем бар. Акылбек, сүйлөшүп алыңыздар. Сенин тиешериң барбы? Жобун тиешеси жок. Мен бир колум бош келди деп ойлойм да. Бачы, ойлоп жаткан. Же келтирип атабыз. Бул чын да өзүнө. Бирок чын окшойт. Экөө жүрө берет го негизи. Мен билем ошо үйдүн үстүндө желеги бар үйдүчү. Бирок издешпей табышкандай экөө.
ойлонуп бир жоопту кайтарыңыздар. Чындык го дейм да. Чындык кабыл алайынбы? Чындык деген жоопту кабыл алдым. Карточканы көргөзүп коюңуздар. Бул чындык болчу экен. Азаматсыздар. Кызыктуусу ушул окуяны толугу менен аябай уккум келди да, ошондо бул Добрдун үйүбү, кимдин үйү экен? Ошол Добрдун үйү эмес экен. Кимдин үйү экен? Байкендин үйү, сосед. Соседний дагы, Жо биз просто ошол убакта жолдо кетип баратып, Гүлжигит болбой жокчу кетип атканбыз. Анан ошо көрүп калдык да, биз көргөндө туруп айтып атпайбы, бир Добрдун үйү окшойт депчи. Жеректи көрүпчү, баягы Добр байке элин баары билет да. Аябай андай ушундай адамга патриотчу. Ошондо ошо эме болуп калган да. Бирок Добр байкенин үйү. Гүлжигит сиз эле башка окуяны айтып берсеңиз болмокта. Кыдырабай. Жок, кызыктуу бул да кичине сомнение болуп. Кызыктуу Просто аябай бул 5-6 жыл мурун болгон окуя да. Ошо сомнение калпты да кошуп кетти, бирок чын болчу да, ушундай. Ушундай болчу эле деп ойлодум да мен. Мен оюм эмеге бар да, экөө жүрүп берет го деңиз эле. Эң негизгиси сиздер карточканы таптыңыздар, Гүлжигит мырза. Азыр бул жакта дагы башкача талкуулоо болуп кетти. Келиңиздер, кезекти дароо эле рэп командасына берели. Окуяны ким айтып берет? Сиз айтып бересиз, Гүлжигит. Айтат окшойт ошо. Болуп жатабыз. Айтайын деп атат. Кыскасы мен кичинекей кезимде жайлоого көп чыкчумун да. Жайлоого көп чыкканда иностранецтер келчү да, иностранецтер келип, иностранецтерди тозолчук да биз жана боз үйдө аларды услугасы бүт бизде ошондой бүт бар болчу. Ошол жактан бир эки тараптан бир шаардан бир кыз келди, эз алганы. Анан айыл тараптан бир кыз бала келди да. Экөө 10 күн эз алышты да, баягы курорт сыяктуу болуп эз алыштан кийин. 10 күндөн кийин үйлөнүп алышты да экөөчү. Ошол жактан. Ошол 10 күндөн кийин кеткенден кийин биз уктук да, экөө үйлөнүп алышыптыр деп. Экөө чогуу жүргөндө 10 күндөн беричи. Анан кийин аябай таң калыштуу болгондо мен үчүнчү ал окуячы, мисалы үчүн ушинтип эле келип эле экөө эки тараптан келип эле таанышып эле 10 күн ичинде ошол жерде сүт ичип, ошол жерде эз алышып, курортто жүрүп, анан кийин үйлөнүп алганына. Кызыктуу окуя. Поп командасы кандай деп ойлойсуздар? Бул чындыкпы же калппы? Менимче чындык го дейм. Анткени иностранецтер көбүнчө мисалы үчүн бизде мисалы үчүн үйлөнсөң көпкө чейин өмүр бою үйлөнүп жашап эмечет. Мисалы башка өлкөлөрдө, определенный өлкөлөрдө 2-3 жолу үйлөнүп ушундайлар кездешет го. Анан ошондуктан балким эс алып жүргөндө дагы бири-бирин табышып үйлөнүп кетишкендир деп ойлойм. Кыдырабы? Макулсузбу бул жооп менен? Мен макулмун, кантип макул болбойсун, бирок мен калпты ойлоп турдум. Ошону айтып жатамын. Калппы же чын? Балким калпты чындай кылып айтып. Бирок чын деген жоопту бере берелик. Кайсыл жоопту кабыл алайын? Менин аманымдын чындык. Чындык деген жоопту кабыл алдым. Карточканы көргөзүп коюңуздар. Сен келтире турбайсың. Калп деген жооп экен, караңыздарчы. Канчалык деңгээлде Гүлжигит алдайт экендигин. 5-10 жылдан бери билем да калп экен. Муну билбейсиң да, качан алдым, качан айтып аткан. Аябай кызыктуу. Алган катырбайм да. Чындыгында окуяга мен дагы ишенип кеттим деп айтсак болот. Анткени Гүлжигит байкасаңыздар, аябай таң калыштуу болду да деген сөздөрдү да уктук да. Айтып атпадым. Чоң рахмат, окуялар сонун болду жана буга чейин эреже боюнча байкасаңыздар, рэп командасы биринчи кезекте поп командасынын окуясын тапты жана экинчи кезекте тең тайлашуучуларды алдаганга аракет салды. Ошол себептен рэп командасына 2 халва балды ыйгарабыз. Жалпысынан айтканда 4-1 алдыда рэп командасы келе жатат. Эмесе поп командасы таза эле утулуп калбай келиңиздер, жакшылап дагы күч аракетиңиздерди бардыгын чогултуңуздар. Алдыда биз дагы бир нече оюндарыбыз күтүлөдө.
Учурдагы оюнубуз крокодил деп аталат. Дүйнө жүзүндөгү деги эле бардык адам тааныган сүйүктүү оюндардын бири болуп саналат. Бул оюнда мындайча айтканда 1,5 мүнөттүн ичинде катышуучулардын бири биздин пайда болгон экрандагы сөздөрдү, алар жаныбарлар, тамак аш, буюмдар болушу мүмкүн, ал сөздөрдү командадагы биринчи адам кыймыл менен гана экинчисине көргөзүп бермекчи. Эч үн чыгарбастан, эч сөз чыгарбастан экинчи адам ал сөздөрдү табышы керек. Максималдуу түрдө кайсыл команда көбүрөөк сөздөрдү тапса, бир халва балга ээ болмокчу. Бул оюнду биринчиден болуп рэп командасы ачып бермекчи. Даярбызбы? Даярбыз. Даяр болсоңуздар, кеттик анда. Көргөзөбүз. Каргабы? Түтүн? Азаматсыз. Галстук. Китеп. Акча. Конверт. Катпы? Письмо. Кааласаңыз кийинки сөзгө өтсө болот. Кийинки. Кемпир, жамгыр. Путешествие. Тоого чыкмай. Эмеле, всё, эме. Үй. Что-то Кийинкиси. Мясорубка. Салат жапмай. Убакыт бүттү. Чындыгында ушундай ушул сөздү көргөзгөнүңүз аябай жакты да. Мен дароо эле тапмакмын деп ойлоп жатамын. Варенье жаап жатпайбы? Бышырып дагы жатты Акылбек мырза, бирок ал сөздү таба алган жокпуз. Салатты дагы ошондой эле кылат, бирок же варенье же салат болчу да Гүлжигит мырза. Жетишпей калдым да. Сонун көргөзүүлөрдү биз байкадык. Учурда биз бул оюнду азыркы учурда поп командасына кезекти берели. Поп командасы крокодил оюнун улантууда. Сиздерде 90 секунд убакыт бар. Убакыт кетти. Калькулятор. Есеп. Календарь. Азаматсыз. Так. Мясорубка. Варенье. Приправа. Так. Перец. Горчица. Вертолет. Шорты. Юбка. Так, билет. Деньги. Буратино. Деньги. Шин. Материал. Көйнөк. Платье. Деньги сөз. Акыл. Ой. Так. Бичи. Кунфуист. Сонун көргөзмө болду. Жакшы, аябай жакшы жыйынтыкка ээ болдук. Крокодил оюнун жыйынтыктайлы. Биринчиден болуп бул оюнду учурда рэп командасы баштап берип, сиздер 2 сөздү тапканга жетиштиңиздер. Тең тайлашуучулар поп командасы болсо 4 сөздү тапканга жетишти. 1 балл поп командасына карат, жалпы жыйынтыктаганда 4-2 алдыда рэп командасы келе жатат. Биз болсо жыйынтыктоочу оюнубузга өтөлү.
суу соңду кандырганга убакыт келди. Nitro Fresh'tin жемишке каныккан даамы шыктандыруу. Жана жаңы сезимдерди тартуулоо үчүн жаратылган. Мөмө жемиштин сергитүүчү күчүнсүз. Ширелүү мөмө жемиштердин укмуштуу даймикси. Nitro Fresh. Тавит менен Серги. Озумдан окуу оюнуна кезекти бермекчибиз. Бул оюнда командада наушник тагынып, биринчи адам эч нерсе укпастан, экинчиси командалаш артикуляциянын жардамы менен биздин экранда пайда болуп аткан сөздөрдү айтышы керек. Жана жалпысынан команда эгерде максималдуу түрдө сөздөрдү тапса, 1 халва балга ээ болмокчу. Сиздер байкагандай эле бул оюнду биринчиден бул поп командасы ачып бермекчи. Аман наушникти кийип даярданууда. Мен болсо музыканы коюп туруп биринчи кезекте үнүн көтөрөйүн. Уақыт кетти. Банан. Жоқ, Балқа. кичине катуураак айтсаңыз. Банан. Банан. Банда. Банан. Балта. Банан. Банан. Кеңки. Кеңки. Пудра. 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 Бутка. Пудра. Бута. Пудра. Кеңки. Кийинки сөз. Шорпо. Оромо. Шорпо. Соймо. Шорпо. Шомпок. Шорпо. Давайте следующий. Фартук. Фартук. Кашык. Кол менен көргөзбөйбүз. Ары. Кашык. Ачкыч. Кашык. Ачык. Кашык. Кашык. Кеңки. Кеңки. Күмүш. 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 Ту. Күмүш. Күмүш. Жумуш. Күмүш. Кумурч. Блин, давайте следующий. Кийинки сөз. Так, вата. Вата. Банда. Вата. Вата. Да. Уақыт бүттү. Аман аябай жакын келдиңиз, күмүштү жумуш деп, ватаны вака деп, аябай чындыгында аябай жакын келдиңиз. Бирок биздин чыгарылыштарда дегеле халва шоуда эң оор оюндардын бири болуп саналат жана бардыгы артикуляциядан көз каранды экенин эч унутпаңыздар. Биз болсо кезекте экинчи командага берели. Озундан окуу оюнун учурда рэп командасы улантууда. Мен болсо музыканы коюп үнүн көтөрөйүн. Уақыт кетти. Үн чыгарарсыз. Балта. Кырбайбыз. Балта. 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 Башка. Следующий. Крем. Килем. Крем. Килем. Крем. Лем. Крем. Не? Крем. Килем. Крем. Кийинки сөз суранууда. Мампар. А? Мампар. Ба. Мампар. Мампар. Следующий. Театр. Я. Театр. Таяк. Театр. Театр. Таяк. Театр. Я. Следующий. Футбол. Футбол. Барак. Пара. Барак. Барак. Шекер. А? Шекер. Кырбайбыз. Шекер. Башка. Следующий. Адам. А? Адам. Адам. Ömür. А? Ömür. 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 But. А? But. Бурч. But. Бурк. But. But. Уақыт бүттү. Чындыгында жыйынтыкты, жакшы жыйынтыкты биз байкай алдык десек болот. Учурда биз
жыйынтыктабай туралы бир нече убакыттардан кийин тобу менен биздин чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Бизден эч алыстабай туруңуздар. Жыйынтыктоого убакыт келди. Биринчи кезекте Озумдан окуу оюнун жыйынтыктайлы. Бул оюнду биринчиден болуп поп командасы ачып берип, сиздер бир сөздү тапканга жетиштиңиздер. Тең тайлашуучулар рэп командасы болсо 4 сөздү тапканга жетишти. 1 халва бал рэп командасына ыйгарылат. 5-2 рэп командасын биз бүгүн куттуктайбыз. Жана жеңүүчүлөргө бизге демөөрчүлөрүбүздөн өзгөчө белектерди тартуулайбыз. Кабыл алып коюңуздар. Жана жакшы оюн көргөзүп берген үчүн сөзсүз түрдө поп командасында кур калтырбай биздин ушу белектерге ээ болосуздар. Кабыл алыңыздар. Кылчап койсоңуз болмок мейли. Учурда бүгүнкү биздин чыгарылышыбызга Global Musical Label'дын командасы келип кетти. Команда 2ге бөлүнүп, рэп командасында бүгүн Акылбек Тимиралиев жана Гүлжигит Тургунов келишти. Колдоп коелу бири-бирибизди. Тең тайлашуучулар катары поп командасында Аманалиев жана Кыдралы Арстанов келишти. Байкасаңыздар, биздин жаш музыканттар жаңы чыгармаларын көп-көптөн чыгарып, жана албетте урматтуу телекөрүүчүлөр сиздердин жүрөгүңүздөрдү багындырганга аракет түзүүдө. Ошондуктан деги эле Global Musical'дын лейблинин чыгармаларын бардыгын угуп, социалдык тармактарда, YouTube платформасында угуп, сөзсүз түрдө биздин жаш музыканттарды колдоп коюңуздар. Биз болсо катышуучуларга ыраазычылык билдиребиз. Өнөрүңүздөр өсүп өркүндөй берсин, бардык ой тилектериңиздер орундалсын. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен Халва шоу жана анын алып баруучусу мен Сезим Имамадыева болдум. Кайрадан амандашканча.